Илгерки доорлордо бир падыша 4 аялдуу болгон экен. Падыша алардын ичинен эң кичүүсү, 4-сүн көбүрөөк жакшы көрөр эле. Анткени ал жаш жана назик болгон. Сүйүктүү 4 аялы ар дайым кымбат баалуу кийимдерди кийип, асыл таштар менен курчалган. Султан 3 аялын да өзгөчө жакшы көрчү. Анткени ал дүйнөдөгү не бир сулуу аялдардын бири эле. Башка өлкөлөргө саякатка барганда да падыша башка адамдар арасында мактануу максатында ар дайым 3 аялын кошо алып жүрчү. Бирок ар дайым башка эркекке кетип калбасын деген коркунучта өтөр эле. Экинчи аялын да падыша абдан жактырар эле, анткени ал өтө зээндүү жана куу болчу. Ал башкалардан акылы, сабыры жана адамгерчилиги менен айырмаланып турган. Кандай гана кыйынчылык болбосун, султан экинчи аялына кайрылып, мыкты кеңеш алган. Биринчи аялы баарынан эң улуусу эле. Учурунда султан бул аялын улуу байкесинен мурас катары алган. Бул аялы абдан күйөөсүнө берилген жана ишенимдүү болчу. Бардык күчүн күйөөсүнүн байлыгын жана мансабын көбөйтүүгө жумшаган. Күйөөсүн абдан жакшы көрсө да, султан ага көп деле көңүл бурбастан жакшы деле көрчү эмес. Күндөрдүн биринде султан катуу ооруп, өлүм төшөгүнө жатып калат. Аманатын тапшыраар мезгил жакындап калганын сезген падыша бардык аялдарын топтоп, аларга минтип кайрылат. Жакшыбы, жаманбы, силер менен бирге өмүр сүрдүм. Бул жерде 4 аялым болсо, кабырда жалгыз жатат экенмин. Сен менин эң сүйүктүү аялым элең. Бардык нерсенин эң жакшысын сага берчүмүн. Азыр өлүм төшөгүндө жатам. Мени менен бирге тиги дүйнөгө кетесиңби деп, эң кичүү 4 аялына кайрылат. Бул нерсе кыялыңа да келбесин деп, ачуулана жооп берген жаш аялы кетип калат. Муну угуп, ооруп жаткан падышанын абалы андан да начарлап: "Өмүр бою сага суктанып келдим. Азыр мени менен кабыр жашоосун тең бөлгөнгө даярсыңбы?" деп 3 аялына кайрылат. "Эми сен өзүң деле эстүүсүң да. Өлгөндүн өзүнүн шору демекчи, сен өлсөң деле жашоо улана берет да. Балким мен кайра турмушка чыгамбы?" деп жооп берет 3 аялы. Мындай соккудан улам көңүлү чөккөн падыша экинчи аялына кайрылат. "Оор абалда ар дайым сага кайрылар элем. Менин эң мыкты кеңешчим сенсиң. Эми да мени менен тиги дүйнөгө сапар тартканы макулсуңбу?" деп кайрылат. Анда экинчи аялы: "Сага ар дайым жан шерик болгонум. Ал нерсе акыйкат. Бирок бул жолку сапарыбыз ажырайт го. Сен өлгөндө мансабыңа жараша чоң салтанат менен жерге берип койгонго гана убада бере алам." Бул сөздөрдөн улам султан үмүтсүздүккө батып турган убакта: "Мен сиз менен кайда болбосун барууга даярмын. Мен ар дайым сиз менен бирге болом" деген үн угулат. Сүйүнүп кеткен султан өзгөсүнө ишенбеди. Анткени бул сөздөрдү айткан анын биринчи аялы эле. Күйөөсүнүн оорусуна кейиген аял абдан арыктап, жүдөп калган экен. Сүйүнгөн султан: "Сенин баркыңды соо мезгилимде билбеген экенмин. Эми гана башыма кайгы келгенде сезбедимби? Аттиң-ай" деп башын мыкчыйт. Бирок бул салыштырмалуу гана икая. Чындыгында бул жашоодо баарыбыздын 4 аялыбыз бар. 4 аял — бул биздин денебиз. Аны канчалык сүйүп жакшы көрбөйлү, ал биз менен чын дүйнөгө кетпейт. 3 аял — бул биздин жумуш, мансап жана акчаларыбыз. Биз өлгөндөн кийин акыйкатта анын баары башка бирөөгө өтүп кетет. 2 аял — бул биздин бала-чака, урук тууганыбыз. Алар өмүр бою бизге жардам берип, өз кеңешин аябайт. Бирок денеден жан чыккан соң кабырга чейин гана узатканга жетишет. Биринчиси — бул биздин сооп амалдарыбыз. Бул жашоодо көбүнчө биз ага кош көңүл кылып, анчейин көңүл бура бербейбиз. Ага болгон ойдон бизди акча, бийлик, мансап жана убактылуу урахат азгырып турат. Бирок ага канчалык терс мамиле кылсак да, бир гана ушул жакшы амалдарыбыз бизге түбөлүктүү жолдош боло алат.